Вот когда иностранцы приезжают, туристы, они идут в горы, они ходят там, подниматься на какие-то высоты. Когда же мы подразумеваем поход в горы, это целый там баран, шашлык, пошел в горы, лег, покушал и вернулся обратно. Давайте менять наши привычки и наше мышление. Спасибо. Ушул иш-чара бүгүнкү кан диабетинин жумалыгына арналган иш-чарага атайын Токмок шаарынын аймагында жайгашкан жетекчилерди чакырдык. Ошол жетекчилер ар бир уюмда өздөрүнүн коомдук саламаттык сактоо комитеттерин түзсө, ошол саламаттык сактоо комитеттеринин жооптуу адистери бир айлыктын ичинде ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошол эле анкеталарга жооп берип, анан ошолордун арасында сахарга, кан диабетине анализдерин тапшырып, өздөрүнүн ден соолугуна коркунучтарын билип алса, андан аркы иши ар бир адамдын өзүнүн чечими болот эле. Биз эң негизгиси ошо маалыматты жеткиришибиз керек болуп атат. Кан диабети кандай коркунучтуу экен. Анан ошол кан диабети менен ооруй турган адамдарга адамдардын кандай коркунучтуу көрсөткүчтөрү бар деген маалыматты жеткирип берсек, азыр ар бир ишкана мекемелердин жооптуу кызматкерлеринин тизмесин алдык. Алар өздөрүнүн ошол мекеме ишканаларынын ичинде коомдук ден соолук комитеттерин түзүшөт. Ошол адамдарды биз могул жуманын ичинде 2 күндүк семинарга чакырып окутабыз. Андан кийин алар өздөрүнүн ар бир ишкана мекемелерде ден соолук комитеттери түзүлөт. Ошолор менен биз атайын мекеме ишканалар менен иш алып барууга дайындайбыз. Анан бул акция 3 жылдын ичинде биз ошо пилоттук долбоордо экенбиз, Токмок шаары. Ошол менен 3 жылдын ичинде иш алып барабыз. Май айында жүргүзүлгөн акцияда дагы Токмок шаар мэриясынын адистери, ишкана мекемелеринин адистери келип катышкан. Чуркоо боюнча акция болгон. Эң кымбат баалуу белектердин баары тапшырылган. Анан ушул акциянын мен жыйынтыгын айткым келет. Ушул мен өзүм ушул Токмок шаарынын эле Кичи районунда жашайм. Ушул акциядан кийин мен дагы чыгып өзүм эртең мененкиси баскан адатты өзүмө көндүрүп атам. Анан биздин 2 стадиондо тең басканга орун калбай калды адамдардан. Эртең менен абдан көп адамдар чыгып басып, кечкисин дагы ошо жумуштан кийин басайын десем, жана кичинекей балдар менен энелер, картаң кары, картаң кишилер, анан атайын чуркаган спортсмендер пайда болду. Мени ошол көрүнүш абдан кубандырып турат, анткени эл өзүнүн ден соолугу жөнүндө кам көрө баштады деп ойлойм.